пропал и отвлекся. Достор, аренда боюнча менден сурагандар көп. Эгерде кимге арендага арзан, жакшы парк издеп жатса, Easy Drive таксопаркын сунуштамакчымын. Бул жерде эконом 1600 рубльдан өйдө, комфорт 2200-дөн өйдө башталат. И комфорт плюс 2500-ден 3300-гө чейин. Машина аябай көп экен, выбор аябай көп. Эртең менен саат 10дон баштап келе бересиңер. Желательно обедке чейин эртерээк келгенге аракет кылгыла. Түштөн кийин жакшы машиналар калбай калат. Келип, тандап, каалаган машинаңарды алып кетсеңер болот. Без залог, без депозит. Паркинг проценти 4%. Путевой листи келип алып кетесиңер. Буюрса биринчи заказымды алып келдим. 19 мүнөттө 1315 рубль чыкты. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен картой. Кийинки заказды күтөбүз. Центрде турсам, что-то коэффициент жакшы эле күйүп атат. Комфорт плюс менен что-то заказ жок. Заказ слабый болгондуктан комфортту күйгүзсөм заказ берди. Бибирево, Отрадный районунду көздөй центрден 19 мүнөттө алып келдим. 1300, так, канча чыгыптыр азыр? 1315 рубльга. Удержание в счет уплаты налогов деп сразу 52 рубль кармап калды. Налог азыр ушундай болуп калган, февралдан баштап налогду сразу кармап калат. Ошого байланыштуу көптөгөн биздин мекендештер иштеп туруп налог төлөбөй Кыргызстанга кетип калышып, ошонун айынан налогду сразу котор деди окшойт мамлекет Яндекске. Так, андан эзе жумушту улантабыз. Центрде эле жумуш жакшы болуп атат. Мен центрге по делам коюп койдум. Коэффициент что-то аябай начар болуп кетти азыр. Кайра күйөт, ушинтип бир күйүп, бир өчүп. Обычно ушундай болот го коэффициент. Баштадык. Черри Аризо менен иштеп атам. Тариф комфорт плюс. Мен силерге машинаны бир сыйра көргөзүп коеюн. Машинаны жашынакай кылып жууп тазалап жумушка чыккан мынакей. Бирок комфорт плюста заказ жок. Комфорт менен иштеп атам. Буюрса 6 сааттык сменде канча иштейм? Силер дагы бүгүн иштедиңерби? Эгерде көрүп атсаңар, жазып кеткиле канча иштедиңер силер бүгүнкү сменде. Бишкектен көрүп аткандарга дагы салам, Питерден көрүп аткандарга салам. Силер жакта жумуш кандай болуп атат, ошондо жазып кеткиле комментарийге. Урматтуу Москва жана жалпы Россия шаарындагы айдоочулар, такси тармагында эмгектенген мекендештер. Эгерде сиздер мыкты жана ишеничтүү таксопарк издеп жүрсөңүздөр, анда сиздерге Белес паркын сунуштайбыз. Белес паркынын өзгөчөлүктөрү: парктын комиссиясы болгону 1%, 24 саат бою сурооңузга жооп берип, кызматыңызда болот. Жана 24 саат бою өз иштеген акчаңызды каалаган убакта эч кандай тоскоолдуксуз чечип аласыздар. Эгерде сиз дагы да толугураак маалымат алам десеңиз, анда экрандагы номерлерге чалып жазыңыздар. Белес паркы кызматыңыздарда. Короче, жигиттер, 23 мүнөттө тыштадым, 3-чү заказымдычы 1282 рубль болду. Буну текстильщики жакка алып келдим. Центрден, Китай город жактан. Кайра центрди көздөй таап жетем. Центрде эле коэффициент бар. Бул жакта заказ жок, коэффициент жок. Айла жок. Кайра центрди көздөй түшүш керек. 3000 рубль иштедим. 12ден кийин.
Saat kança oldu? Saat 3:46 oldu. Saat 2'de başлагам жумушту. Все мы когда-нибудь умрем. Только представьте, пройдет 100 лет, и все, что волнует нас сегодня, потеряет значение. Наши тревоги и переживания останутся в прошлом. Не позволяйте мелким неудачам портить вам день. Сломалась машина. Не страшно, можно починить. Опоздали на встречу – мелочи жизни. Потеряли деньги – заработаете еще больше. Что бы ни произошло, жизнь продолжается. Мы слишком часто беспокоимся о том, что в долгосрочной перспективе не имеет никакого значения. Плохой день на работе, ссоры с людьми, потери – все это лишь мгновение. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на эти ненужные переживания. Сосредоточьтесь на том, что действительно важно. Так, бұл 4-ші заказым. Saat 4-тен 58 минут өтті. 37 минутта алып келдім. Шереметьево 2364 рубльға. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен картой. Для Мен улучшения шарды качества көрсетіп барыш керек. поставьте нам оценку в приложении. Бұл жақта коэффициенттің қы тамғасы жоқ. Шарды көздей. Барабыз центрді көздей. Бұйырса. Мінекей Шереметьевода. Машина көп. Короче, Джиги аэропорттан центрге по делам алып қойған болчумун. 12 минутта заказ алып келдім. 856 рубльға. Спасибо Так, за уже поездку. центрге келіп қалдым. Мына Заказ будет оплачен. Белорусский вокзал жақач. Для улучшения качества обслуживания Дальше пустой кіріп тұрып. поставьте нам оценку в приложении. Заказды сурып шығабыз ғой азыр. Коэффициент біраз слабый болып қалыптыр, жана мен шарик жақта жүргенде нормальный күйіп жатқан. Так, жана заказымды эми алып келдим. 56 минутта. Саат мынакей 7-ден 11 минут өттү. Уйку келип зорго келдим, короче. Долгий поездка. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен картой. Кет. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам Коэффициентті оценку в көрөлчү. Коэффициент приложении. дагы деле кеп атат, центр бирок бир слабыйраак. Бар бир заказ суруп чыгабы хотя бы. Заработок канча болуп тур? 8800 болуп калыптыр азыр. Ушуну эме кылып коюш керек да. 10 миңден ашырыпчы буюрса. Так, жигиттер, саат 8 болду. Акыркы заказымды тыштайын, 13 минутта алып келдим. 8-чи заказым 437 Спасибо за рубльга. поездку. Заказ будет оплачен. Кызы бүгүн наличными. канча иштедим азыр? Для Силерге улучшения көргөзүп качества коеюн. обслуживания поставьте нам оценку в приложении. Так, бүгүн 6 сааттык промокод менен 9200 рубль иштедим. Ошондо саатына 1500 рубльдан айланып калабы. Саат 2-де баштагам, мына саат 8-де бүтүрдүм. 6 саатта 9200 К плюс тарифи. Кыскасы ошондой достор. Макей. Силерде жумуш кандай болуп атат, достор? Өзүңөрдүн ой пикириңерди жазып кеткиле комментарийге. Кайсы тарифте иштейсиңер, кайсы шаарда иштейсиңер, канчадан болуп атат жумуш. Ошо Москвада жумуш ушундай болуп атат. Айтып атышат, аттестациядан өтүш керек, аттестациядан батыраак өтүп, дистанционно өтүп койбосо, очно чакырып калат уже. Очно өтүш кыйыныраак болуп калат, бир аз ошон үчүн дистанционно өтүп коюш керек аттестациядан. Аттестациядан чтобы өтүш үчүн кыргызстанский справка об отсутствии судимости, российский справка об отсутствии судимости полностью кисарыкты толтуруп чыгыш керек. Эгерде ошол тууралуу жардам керек болсо кисарт боюнча бизге кайрылсаңар болот. Биз жардам берип атабыз, ачып аттестациядан да өтүп берип атабыз. Кыскасы ошондой. Комфорт плюс ачыш керек болсо да жазсаңар болот. Лицензия без переоформления лицензия дагы алып беребиз. Желтый, белый, серый же желтый айырмасы жок, любой. Срочный, несрочный дегендейчи.
кыскасы ушул вопростор боюнча кайрылсаңар болот. Биздин паркка да кошулуп иштесеңер болот. Парктын проценти болгону 1%. Ошондой достор, баардыгыңарга ишиңерге ийгилик, бекем ден соолук. Видеону башынан аягына чейин көргөнүңөргө чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар достор.